Бүркүттө эле жерден улакты энген Аскат Аскаров тууралуу топ 10 кызыктуу факт. Ал 1993-жылы 13-июлда Чүй облусунун Жайыл районундагы Суусамыр өрөөнүндө төрөлгөн. Көк бөрүдөгү позициясы чабуулчу, анын оюндагы өзгөчөлүгү ылдамдык жана улакты тайгазанга жеткирүүгө умтулуусу. Алгачкы жолу 19 жашында чоң мелдешке катышкан. 2012-жылы Норус турниринде Суусамыр командасынын курамында оюнга чыккан. Көк бөрүгө Рустам Тыналиев менен Нуро Койчукеевдердин оюндарын көрүп кызыкканын айткан. Карьерасында Суусамыр, Сарыөзөн, Достук, Ала Тоо, Мурас жана Намыс командаларында ойногон. 2017-жылы Кыргызстандын Көк бөрү федерациясынын версиясы боюнча жылдын мыкты оюнчусу деп табылган. 2018-жылы Кыргызстан менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 1-орунду алган. 2021-жылы өлкө чемпиондугунун мыкты улакчысы наамын алган. Ошол эле жылы Чүй облусунун курамында Кыргызстандын чемпиону болгон. Аскат үчүн улакты тайгазанга салуу жөн гана оюн эмес, өзгөчө адреналин. Ал бул сезимди сөз менен түшүндүрүү кыйын экенин айткан. Дагы бир кызыктуу факт, ал аттын ылдамдыгын, унаанын ылдамдыгынан көбүрөөк жактыраарын айткан.